Өзгөн районундагы Кара Дарыянын азыркы абалы согуш талаасына айлангандай кейипке кирген. ÖKMдин Өзгөн райондук адистери менен биргеликте сайдын таш талканын чыгаргандарга ким уруксат берди? Алар туура жерден шагыл казып жатабы деген суроого жооп издеп көрдүк. Мында 3 техниканын жардамы менен шагыл казылып жатат. Казуу иштерин жүргүзгөндөр суунун нугун жасалма жол менен дамба жакка бура салышкан. Кароол айылынын тургундары суунун нугу дамбага бурулгандан тарта айылга түз коркунуч жаралып жатканын айтышат. Кароол айылынын тосткон МЧС тосуп берген дамбасы. Мынау дамбанын көлөмүнөн 1,5-2 метр бийиктикте турат мыналар казган шагалы. Бүгүнкү күндө азыр суунун көлөмү көтөрүлгөн болсо, туура барып эле мына айылыбызды, мазарыбызды, жерлерибизди алып кетип атат. Буга эч кандай бир буларга билдирүү, эскертүү берип, эме кылдык, бир натыйжа чыкпай атат. Бүгүнкү күндө аябай кооптуу абалды түздү. Азыр бул арт тарабында дагы бир 200-300 гектар жерибизди кудум ушундай ушул эле көрүнүштө казып отуруп, жерлерибизди айыл чарба багытындагы жерлерди сууга агызып бердик бизчи. Көлгө каратып агызып бердик. Азыр бүт шагал болуп, азыр бардык суу биз тарапта болду. Элди ойламыш болуп, өз көмөчүнө гүл тарткан ишкерлер да пайда боло калды. Алардын бул жерди күнүнө 1000 сомдон ижарага алып иштетип келгени маалым болду. Суунун баарын дамба жакка буруп салышкан ишкерлер кылган ишиндеги мүчүлүштүктөрдү мойнуна алгысы келбейт. Адистер шагыл казуудагы эрежелер сакталбаганын көзгө сайып көрсөткөндө гана казган жерлерин кайра калыбына келтире тургандыктарын айтып актана башташты. Жылыга 50 сантиметрден көтөрүлгөндө сенин дамбаң менен теңиз болуп калат. Буну казган үчүн суу уребенде астан кетип атат. Сиз туура эмес сөз сүйлөп атасыз азырчы. Сиздер моундай кылып туруп, Буну лично акча берип каздырып тазалатат керек болсачы. Туруп туруң, мен сизге айтып берейин. Мен кандай айтып берем мына. Сиз эгерде моундай кылып туруп, элебей мындай дөңсөк кылбай казып алып кеткен болсоңуз, канал бойдон калмак. Сиздер элеп отуруп мына дөңсөк кылып суунун багытын эки жакка бөлүп берип атасыздар. Башка жакка бурулуп кетет. Мына эң туура эмес мынабы. Рекультивация болбойт бул жерде эч качанчы. Мен сага Мен эми болгон нерсени айтып атам. Мен ушу шагалды сага элебей алып барса сен алып атасың. Жок, ошону бизге мынанда драблика курулду. Драбликадан алсын пускай. Ошондой драбликадан ким алат сага? 7000-6000 болуп атса. Машина сен аласыңбы? Азыр миллиондогон зыян келип атпайбы мына биз мына? Буну азыр тегиздеп тактатып коем. Сен кычат болбойбу? Көрөбүз. Бул малга чейин мына ылдый тарапты караңыз. Ылдый тарапты. Азыр мына үстүдөн дагы барып туруп тарсаңыздар, үстү дагы обрукунун баягы дронт менен келип туруп тартканыбызда нар жак согуш болгондой. Бүт окоп, бүт дөңсө. Акыры бир жоопкерчиликти алышыбыз керек да. Акча деп эле бүт бардыгын эме кыла берсек, акыры бир адам өлүмү менен коштолот эртегечи. Үйлөр жыгылат, анан кийин дагы МЧСке неме болот. Мамлекетке канча зыян болуп атат бүгүнкү күндөчү. Бул 500 метр келген дамбанын 1 погонометри 30 000 сомдон бүткөн. Демек убагында мамлекеттин 15 миллион сому сарыпталган. А бирок жеке ишкерлер шагыл казам деп мамлекетке канчалык зыян алып келип жатканын эске алышпайт. Жасап атканыңарды билип атасыңарбы ушу? Элге канчалык коркунуч болуп атканын? Дамбага сууну айдап атканыңарды. Аны билет экенмин. Şu, men köpten beri çıkıyorum yok da verge. Baldar 4 gün 5 günden beri baldar işte battılar. Ondan aldım ben köprünün jogarısında işte battım. Ben birinci yol uçuşumda verge. Birinci yol uçuşunuz. Bırak baldarınızda kanday ne jasap atkanı gördünüz mü deyim? Doğru uşul. Suunu dambaga burganı to'g'rimi? Mana adamında tartib qo'ysa suv bunaqa ketadi da. Yo'q, maga chayin jep atpaydi, qarang. Hozir misol mamlakat sizlar misol kunda 1000 so'm to'layib ketasizlar, mamlakatning milliondogan aqchasi ketadi hozir. Jep atadi. Kim jep beradi? Bu oldinda erta bardan beri chaqqa qarab qo'yadi. Bu suvdan 10 barobar suv aqcha suvda. Erde mınav tosib turib mınav ko'rib aytasыңар. Mına tosiblar qayda otmaydi. Oldin bunaqa qaratib qo'ysa hozir darsiq suv bunadan to'lib kelib bunaqa ketadi da. 2 kunda juvib ketadi. Maga chayin jep ketsem ne bo'ladi bu dambani? 1 pogонометр damba qancha turarini bilasizmi? Bilmayman. Ha? Bilmayman. 200 метр куб сыйымдуулуктагы дал ушул дарыяга эрте жазда 450 метр куб суу келди. Демек дамбанын абалы бир топ оор. Эми гана жазда жабыркаган жерлерди оңдоо иши башталар алдында минтип кайрадан жасалма жол менен дамбага улуу сууну буруп жиберишип, ишти кайра артка тартышууда. Канча менен бүткөн ушул дамбалар? Бул дамба 2012-жылы 158 метр жер бүткөн. МЧС'нин жардамы менен.
Примерно мен немесе аз эсимде эмес. МЧСтин жардам биз элди мобилизация кылып, МЧС габион сетка менен жардам берген, аны элди менен бүтүргөн. Ишканалар менен чакырган ошол. Эми азыр дамбанын түбүнө уруп атабы? Азыр эми дамбанын түбүнө урган бул суунун нугу бир жеп келгенден кийин муну сразу бияка бир эле мезгилде которо коюш кыйын экен да. Эми бул акырынан жүрүп отуруп биз ушул үмүт кылып турабыз, эми булардан чагылдалган болсо бияка суунун нугун бурулат деген ойдо турабыз да эми азыр. Кудай буйруса эми дамба жакында бир 100 метрди баштайбыз деп атабыз. 5-10 күн ичинде. Ошого чейин суунун нугун бурула деген ой менен бизге ушундай тапшырмалар берилип атат. Булардан суранып, МЧСтен өтүш кат менен кайрылганбыз. Бизге техникадан, габиондон жардам берсе, булар суунун нугуну бияка бурабыз дагы. Андан кийин элди кайрылган мобилизацияны дамбаны баштайбыз. Мындай мыйзамсыз иштердин алдын алган райондук экотехинспекциянын инспекторлору да пайда болду. Алардын айтымында буга чейин мыйзамсыз шагыл казгандар менен күрөшүп, керек болсо айып пул салып келишет. Бирок бул аракеттеринен майнап чыкпайт. Мына экскаваторларды биз чыгып, штраф салып, бүт чараларыбызды көрүп атабыз. Бирок бул жерде бир башка да бир фигура киши бар. Каракулов Тойчубек деген. Анын колунда эч кандай лицензиясы жок. Болгону бир водный кодексти көтөрүп алыптыр. Ушуну менен мына айылдарга даже коркпостон договор менен түзүп алып иштетип атат. Биз келип буларды Госкомгеологиядан алган лицензиясы жок. Лицензиясы жок, эч нерсеси жок. Жерге укук берүүчү документтери дагы жок. Буга буквально мына 2 күн мурун дагы эскерттик, токтот ишинди. Жазы менен бер бул 3 жыл мурун Фин полицияга да берилген. Таптакыр эле мындай биздин өзүбүздүн укуктук укугубуздун негизинде аларга эскертме берип, аларга штраф салып чараларыбызды көрүп атабыз. Эми эл деген эл экен, бирок быйыл мына өзгөн күрүш чарбасынын 129 гектарга жакын жерине суу ташкыны жууп кеткен. Негизинде чындыгында мынанын этегинен, ошо дамбанын башынан. Просто суунун нугуну бул жака буруш үчүн кичине жардам бергиле дегенден 1-2 экскаватор уруксат берилген, муну мойнубузга алабыз. Муну эрге чейин бул болсо ошо Каракулов Тойчубек деген буларды келишим менен иштетет экен. Эскертип атабыз. Азыр суунун нугу кайка кетип атканын көрүп атасыз да? Көрүп атабыз. Дамбага кетип атабы? Дамба жака кетип. Мындай иштердин алга жылбагандыгынын да жөнү бар. Анткени инспекторлордун саны аз болгондуктан кээде үлгүрбөй да калышат. Маселен, Карадарияда канча күндөн бери мыйзамсыз шагыл казылып жаткандыгын так билишпейт. Ошол жерди башталганына канча күн болду? Карадариянын ушул жагын каза баштаган. Мынаны казганда 1 жума болду, кыйын болсо. Болбосо буга түшөлөт. Мунун 2 күндө, сен 1 жумада кыйын болсо канча күн болду? 15 күн болду. Мен келип туруп мына 1 жума 10 күн мурун эскертип бергенмин. Мына биз дамба курабыз, бизге мына суунун нугун бүт буруп бердиңер. 15 күн болду деп 15 күн. Ооба. 1 жума деп бул айтат, 2 күн деп бул айтат. Жок. 15 күн болду. Мен эскертип берип, именно айтып командировкада көрсөтөбүз да. Анан кайсы күнү түшкөнүн биз көрө албай калабыз. Сен алайыкка кетип калганда 3-4 күнсүз келе албайсың ал жактан. Жок, мындай да. Азыр мына Экотехтин сотрудниктери турат. Мисалы булар азыр документациясын текшериш керек да, эгер лицензиясы болсо лицензиясын, эгер болбой самоонду келе турган болсо, булар органга өткөрүп бериш керек, прокуратурагачы акт түзүп туруп. Бизге мында баш ийбей атат, ушундай жерлерди ушундай казып салды. Мынча мамлекетке зыян келтирип атат деп булар бериш керек эле. Булар андай чара көргөн эмес. Эгер чара көргөндө бул иш болмок эмес да. Мына ачык эле айтыш керек, мындай нерсени бекитиштин зачем кереги бар? Биз бекитип отуруп мына бүт жүздөгөн гектар жерибизди алдырып бердик суугачы. Өзгөн районунун бийлиги мыйзамсыз шагыл казгандардын ишин жөнгө салууну экотехинспекцияга тапшырышкан, бирок бул кызмат аркылуу берилген тапшырма ишке ашпашында жакшы билишет. Ошондуктан мыйзамга өзгөртүү киргизип, сайларды аукционго коердо жергиликтүү бийликтин уруксаты менен берилиши керектешет. Лицензия берген убакта жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушу жергиликтүү бийликтин уруксаты менен берилсе, ушул иштер башаламандык болбойт экен да. Бүгүнкү күндө биздин райондо канча лицензиясы бар адам бар, каалагандай кылып шагылды казып атат. Экотехинспекция менен булардын аркасынан кубалап жүрүп ордуна да кое албай атабыз. Жетишпей атабыз. И документацияларын да текшерге мындай жетишпей калып атабыз да. Ошондуктан биздин оюбуз ушу келечекте жергиликтүү бийлик менен биргеликте ушулар менен макулдашып туруп лицензияны берсе, анан ушуну башкарганга оңоюраак болот деген ойдобуз да. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов Өзгөн районуна иш сапар менен келди. Анда кооптуулук жараткан жерлерди көрүп, жеринде чечимдерди кабыл алды. Иш сапардын жүрүшүндө Карадария өзгөндү коргогон дамбанын түбүнөн шагыл казылып жатканына министр күбө болду. Бир тарабынан дамба курулуп, экинчи тарабынан аны талкалап жаткандарга чек коюу керек экенин эскертти. Лицензия болсо определенный анын требованиясы бар. Лицензияны бергенде да туура эмес бересиңер да. Биз берген жок, сактап бербейт. Негизи да аяктан бербейт. Силер уруксат бермейинче силердин договоруңар жок, аяк бербейт.
Силер договор түзгөндөн кийин анан барып турган лицензия алат аяктанчы. Аяка айтса, айыл өкмөтү договор түзүп коюп атат, айла жок берип атабыз дейт. Лицензия немени бергенде договор түзгөндө буларга моундай түзүлөт. Шагылды алып туруп, определенный жерден коопсуз боло турган жерден. Бери жагын жакшы калып туруп реабилитация кылыш керек. Аны кылдырбай атасыңар. Азыр мына жүктөйт да кетет, ошо менен бүттү аны. Эгерде абалды өз учурунда көзөмөлдөп сайдын четин оюп таштагандардын иши токтотулбаса, эрте жазда Өзгөн районунун айылдарына сел түз коркунучу алып келиши толук ыктымал.